Dostlar, bugün biz sizler menen 6 mikroyongo obzor жасайбыз. Жана мен сіздерге ошол ойдон кантип 2 жыл мурун мен бир бөлмөлүү батирди сатканымды айтып берем. Келгиле сиздер менен бүгүн ушул райондун бардык минус жагыны, плюс жагыны жана бүгүнкү күндө баалары канча экендигини айтып берейин. Бул район 1970-жылдары өнүгүп баштаган. Чыгыш тарапта ошол убакта эчтемке курулган нерсе жок болчу. Бул жер өнөр жай зонасы болуп эсептелинген. Ошол убакта план коюлуп, микрорайондор курулуп баштаган. Микрорайондор курулуп баштагандан кийин шаардын шаар экендиги билинип баштаган. 6 микрорайондун жалпы аянты 69 гектар. Элестетиңиздер достор, 1982-жылы отчеттор боюнча бул жерде 20 000 шаардын тургуну жашачу. Бул микрорайонго киргенде эле номер 8-үй бүлөлүк медициналык борбору бар. 6 микрорайондун эң жаккан жагы мага бул жердеги базарчиктер. Силер бул жерге келсеңиздер, чоң эне, чоң аталарды көрүп, бул жерге келип, продукт алып аткандарын көрсөңүздөр болот. Бул жердеги базарчик ушул райондун жашаган тургундарына өтө ыңгайлуу. Бул районда ар бир Бишкек тургуну жашагысы келет. Эмнеге дегенде бул жерде поликлиника, мектеп, бассейн бар жок нерсеси бар. Бирок бул жерде жаңы үйлөр жок. Ошон үчүн көбү элиткада жашагысы келгендер башка районду тандашат. Эң негизги айырмачылыгы 6 микрорайондун бул жерде өздөрүнүн 2 жашыл зонасы бар. Биринчиси бул Березовая роща, экинчиси бул Ореховая роща. Ошол жака барып көрөлү канчалык сонун экендигин. Фрунзе шаары башында бир кабаттуу шаар болуп өнүккөн. 2 кабаттуу үйлөр өтө сейрек кездешчү. Андай үйлөрдө негизинен содагерлер жана жогорку даражадагы аткаминерлер жашачу. Бул көрүнүш көпкө чейин уланган. Баары Интергильпо кооперативинин келиши менен өзгөрдү. Андан кийин шаарда барак тибиндеги үйлөр салына баштады. Архивдик маалыматтарга караганда 1955-жылы КПСС борбордук комитети менен СССР министрлер советинин токтому чыккан. Бул токтомдо өнөр жайды мындан ары өнүктүрүү чараларын белгилеп, Фрунзе шаарында көп кабаттуу үйлөрдү бардык шарты менен куруу тапшырылган. Үйлөр микрорайон принциби менен долбоорлонушу керек болчу. Бул идея ошол мезгилдеги абдан жаңычыл болгон. Себеби согуш жана согуштан кийинки жылдары шаарда негизинен 1-4 кабатка чейин болгон жеке турак-жай үйлөрү курулуп келген. 1950-жылдардын аягында микрорайондор менен курулушту жүргүзүү боюнча токтом чыккандан кийин шаарда активдүү курулуш иштери башталган. Ар бир микрорайон балдар бакчалары, мектептер, дүкөндөр, коомдук борборлор болушу керек эле. Ошондой эле кинотеатр, ресторан, кафе да каралган. Мындай шарт менен шаардыктар балдарын мектепке же бала бакчага алып баруу үчүн шаардын аркы учуна барууга муктаж болбой калышкан. Алгачкы микрорайондор Тохтонеливо көчөсүнүн мурдагы Душанбенская боюнда эски аэропорттун жанында жана Аламедин дарыясы менен медициналык институттун ортосунда Ахунбаев көчөсү бойлой курула баштаган. Бул райондогу үйлөр кирпичтен негизги 4 кабаттуу болуп салынган. Ал үчүн атайын куралдуу көп көңдөйлүү блоктор чыгарылган. Эң негизгиси мындай турак-жайларда жашоого толук шарттар болгон. Газ киргизилген, ашкана, канализация, муздак жана ысык суу да болушу керек болчу. Бул жерде бала ойночу жай бар экен, жана бул жерде сонун балмуздактарды алып жеп, жыргап жүрсө болот экен. Эржан, балмуздак жейсиңби? Бул жактагы эң алгачкы курулган үйлөр булар 104-сериядагы 4 кабаттуу үйлөр. Бул типтеги үйлөр 70-жылдары кеңири колдонулган. Жөнөкөй конструкция, лифт жок, бирок ошол убакта бул ыңгайлуу турак-жай болчу. Газ, суу, жылытуу баары бар эле. 6 микрорайондун алгачкы кварталдары дал ушул үйлөр менен толтурулган. Кийинчерээк 70-жылдардын аягында, 80-жылдардын башында бул жерде 5 жана 9 кабаттуу 105-сериядагы үйлөр курула башталган. Бул серия архитектор Евгений Писарский тарабынан иштелип чыккан. Ага ылайыктап ЖБИ 2 заводу курулган. Азыр ал Азат корпорациясы деп аталат. Бул үйлөр индустриалдык блоктук принцип менен курулган. Алардын көрүнүшүнөн ашканасы өзүнчө, балкону бар, санузел менен айырмаланат.
Мен бул чыгарылышка 6-микрорайонду изилдеп, House, Schedule, Lalafo'дон, Доскадан алып, орточо бааларын чыгарып кеттим. Келиңиздер биз сиздер менен бирге анализдейли. 2 комнаталуу батирлер 7 миллион сомдон 9 миллион сомго чейин бар экен. Ремонту менен, ремонту жок, акыркы кабат, биринчи кабат, косметический ремонт ошол менен айрылынат. Ушундай эле типтүү 7-микрорайондогу үйлөр 6 миллиондон 7-8 миллионго чейин баасы турат экен. Эмнеге ал жерде орточо эсептегенде 5 миң, 10 миң долларга чейин айырмасы чоң болуп атат. Ошол эле инфраструктура үчүн. Эмнеге дегенде 6-микрорайондорго мен силерге айтып бергендей, Орехово, Бирюзовый рощасы менен болгондугу үчүн элдер ошончо бааны кошуп төлөгөнгө даяр. Бирок 7-микрорайондо бүгүнкү күндө элиткалар көп. Ал жакта 2010-жылдан баштап жаңы планировка менен курулган үйлөр бар болгондуктан, ал жерде индивидуальный сериялар 104, 105, 106 сериядан көрө кымбатыраак. Эгерде сиздер 50 метр квадратка чейин үй издеп жаткан болсоңуздар, анда андай квадратуралар 6-микрорайондо көбүрөөк. House'да, Lalafo'да, Доска KG'де бүгүнкү күндө сатып аткан адамдар көбүрөөк экен. А 7-микрорайондо алар азыраак. Неге дегенде мен силерге айтып кеткендей, ал жакта индивидуальный планировкалар көбүрөөк. Бул 50 квадратный метр, бул бир эле комнаталуу квартиралар, же болбосо 100-150 квадратный метр квартиралар ал жакта көбүрөөк. Эгерде сиздер жаш үй бүлө болсоңуздар, 50 чарчы метр сиздерге жетсе, 6-микрорайондо сиз көбүрөөк вариант тапсаңыздар болот. А эгерде сиздер чоң үй бүлө, 5-6 адам жашай турган болсоңуздар, индивидуальный планировка кыла турган болсоңуздар, анда 7-микрорайондон карасаңыз ыңгайлуу болот. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш бүттү. Ким 6-микрорайондо жашаса жана эксперттер эмнени унутуп калдым, ошону комментарийге жазыңыздар. Жана кайсыл районго сиздерге ушундай обзор жасап берели. Биздин Оска Кыргызстан YouTube каналына катталыңыздар. Бул жерде сиздерге кыймылсыз мүлк боюнча толук маалымат аласыздар. Лайк баскыла катталыңыздар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар.